Алла Таала айтат экен пендегечи: "О менин пендем, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом. Эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен менин каалоомду таштап өзүңдүн кааланганыңды кааласаң, мен сенин каалооңду чарчатамын, бирок билип кой, баары бир болот менин каалоом" дейт. Алланын каалоосу пенде суроо бере турган нерсе. "Я Алла, менен эмнени каалайсың" депчи. "Мен ошону каалайм" деп айтышыбыз керек экен да. Деп жаратуучубузга эмне деп айтышыбыз керек? Робум, о Робум, менен сен эмнени каалайсың? Мен ошону каалайм. Сенин каалооңо менин каалоом курбан. Сенин каалооңо менин курбанчылыгым, менин каалоом не экен? Жөн эле курбандык чалам. Сенин каалаганыңды каалайм. Сенин каалаганыңды издейм. Жараткан Алла да сурай турган нерсе пенденики ушу болуш керек.